Çegaranın da çegarası da oturabız da balam. Bizde maşinabız ham yok. Biz berdi beçarabız. El bari maşinası menen kaçsa biz kalıp ketet ekenmiz kızım. Sağınan nevrelerimdi. Telefonda görgön sayin ele biz seni sağındık deyip. Kaçan biz şuntu oturabız. Bugün koyacağız balam. Erte günde kış gelet. Neyim kılayık? Günümüz kaptık. Altmış 3 жаштагы Мехринса энебиз Баткен облусунун Лейлик районундагы чек арада жайгашкан Достук айылында жашайт. 20 неберенин сүйүктүү чоң энеси, тайенеси. Эни кол өнөрчүлүк менен алектенип таар килем согот. Эже айтып берсеңиз эми тааныштырып. Бул тоо эчки балам. Астыны арабы кылып токуганмын. Мына эчкисини жүл кылып токуганмын. Бул тоо эчки балам. Канча түрүнү билесиз ушу токуганда? Аял киши жарата турган буюмдун бардыгын эле колумдан келет десем болот кызым. Бул Грузиянын эмес экен. Килем экен балам. Bizde азыр Лейликте мындай токубайт да. Же жүл килем эмес, же арабы килем эмес, же токулган таар эмес да. Бул чырмалып салынат экен балам. Мындагы үйрөндүңүз? Муну үйргөнүп жасадым. Эми биринчи жолу жасашым. Бул машиненин арт жагы, бул деген эки алды. Булар дагы машинеге салсаң дагы болот мындайынча. Бул Баткендин айгүлгүлү. Мына ушул айгүлгүлдөрдү чокумага чокуганмын, кештеге тиккенмин, жүл килемге дагы түшүргөнмүн. Мына бул болсо, мына баягы эле көчмөндөр оюнунун символу. Мына ушуну чокумага чокуганмын, жүлгө тоже түшүргөнмүн. Кештеге дагы түшүргөнмүн мен муну. Мына бул жүл килемден жайнамаз балам. Жок, булар таар эле экен, кана Бул мына мындай көчө. Бул жайнамаз балам. Бул мынандай болуп токулган. Мына. Бул гажары деп коет балам. Ушундай кылып токуп, мындан тең таңуу жасайт. Илгери кыргыздар мынандагындай болуп көчүп, конуп жүргөндө буюмдарыны, балдарынын кийимдерини тең таңууга таңып, мына менин жүгүмдүн астында турат тең таңуу. Бокчо деп коет бизде кыргыз тилде. Мына Лейлектин тилиде. Негизи адабий тилге тең таңуу деп коет. Ушундай этип тең таңуу кылып таңып, атка же төөгө теңдеп артып, анан көчүп жүргөн балам. Азыркы мезгилде муну бизде кызга сеп кылат. Күйөө баланын, кудалардын сарпайыны түйүп барат дагы. Элдер чогулуп турганда ортого жайып, анан ичиден ачып, кийимдерин, сарпайларын кийгизет, күйөө кылат. Күйөө. Шулардын эле четинен эми тең таңууду алган бар, албаган бар балам. Мен заманбап кылып кайрадан ойлоп, эми мен муну сумка кылып чыгардым. Бул азыркы эми мен кайтадан иштеп чыккан өзүмдүн кандай не деп коесуңар силер? Дизайнерский иш. Келиндериме үйрөтүп жатам, кыздарыма үйрөтүп жатам. Үйрөнөм деп келген айыл үйгө таарларын бардыгын куруп берем. Үйүнө 2 күн 3 күн барып үйрөтүп келем балам. Мынауну деген мынандай кыздарга ременге токудум кызым. Мындай белиңерге мындай кылып өткөзгөнгө. Мынандай ремен. Бул дагы кыргыздар ручной болуп эсептелет да. Мынауну быйыл кышта эми ушундай кызыл книгада бар деп ак илбирсти түшүрдүм. Ошо астары үстү жүл болуп түшкөн бул дагы. Всемирный игры качейник деп орус тилде, кыргыз тилде, анан мен Алатоо айымдарында катышып жүргөм республикада. Ошо Алатоо айымдары 2018 деп жазганмын. Мына байлай тургандарга чейин бүт бардыгы ручной балам. Бул гажары болуп токулган кызым. Буга атай буу кылып, пөпөк түшүрүп дегендей. Мынау салып жатканын аркак дейт балам. Мынауну кылыч дейт, мынаусын тергич дейт балам. Тергич менен терет чукур жерден терип чоңойто берет. Мына жылдырып, таарга отурганда бар жокту унутасың. Азыркы убакта şu bir нерсе даң эте түшсө,
мына жакты карайм. Ой, өлүңкүрөйүн, тынчылык бекен деп коем. Бир нерсе шарп эте түшсөм коркуп кетем. Ойлонуу менен отуруп калдык. 28-29 апрелдеги окуялардан улам энеби сабышкасы менен минтип жалгыз неберелерин сагынганын айтат. Чегаранын да чегарасында отурабыз да балам. Мына астыбызга түшсөң асфальт жол, асты жагы Тажикстан. Ай бүгүн айтат окоп казыптыр деп, эртең айтат солдат келиптир деп, кийинки күн айтат даңылдак чыгыптыр деп. Эми жалганбы, чынбы балам? Биз коркобуз кызым. Өтө коркобуз. Корккондугумдан неберелеримди, келинимди ошко жөнөтүп койдум. Сагынам да. Карыганымда ушинтип тиричилик кылып отурам кызым өзүм. Өзүм чайнан кылып отурамын. Сагынам неберелеримди. Телефонда көргөн сайын эне биз сени сагындык дейт. Мен аларды сагындым балам. Качанга чейин биз ушинтип отурабыз. Бүгүн жаз балам. Эрте күндө кыш келет. Эгерде кышында күндүн суугуда бир ушундай болчу болсо биз кантип качабыз дагы, кантип жашайбыз балам. Биз кантип жашайбыз деген эле ойго барабыз балам. Ташап кетейик десек үй жайыбыз, багы дарагыбыз балам. Ушундай 40 жылдык, 50 жылдык тирилигимди ташап кете албаймын. Эненин тилеги чек арада шыр болбосо, балдары менен чогуу болсом деп эңсейт. Кудай айыш кылып Парбадигар ошо чоңдорубузга Кудай инсап берсин. Тажик туугандарыбызга Кудай инсап берсин. Кудайдан эле тилейбиз. Эмне дейбиз энди? Кудай тынчылык болсун, жакшылык болсун деп эле Кудайдан тилеп отурабыз. Оокат деп жүрүп билбеппин, ой 30 жаш өтүп кеткенин. Иш кылып жүрүп билбеппин мен, ой 30 жаш өтүп кеткенин. Гүлбарчын Амирова, Тайырбек Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.